Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү күндө ар бир адам мен жашоомдо кененчилик болсо, жашоомдо рызкым кенен болсо деп ар бир инсан каалайт. Жана ошол рызкыга жетүү үчүн ар бир адам түрдүү аракеттерди жана жумуштарды жасап жатат. Билесизби? Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдын бай болуусу үчүн кайсы сүрөнү окууга буйруган? Албетте бул Вакия сүрөсү. Вакия сүрөсү кээ бир хадистерде Суратул Гина, байлык сүрөсү деп аталган. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бедекелүү хадисинде бул сүрөнүн артыкчылыгы жана фазилети туурасында мындай деген: "Мен qara'a suratal Waqia fi kulli layla lam tusibhu faqatun abada." Кимде-ким ар күнү түндөсү Вакия сүрөсүн окуй турган болсо, анда ал эч качан кедей болбойт деген. Ошондуктан, урматтуу бир тууганым, эгерде бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бай болууну кааласаңыз, жашооңуз кенен болууну кааласаңыз, анда ар түнү Вакия сүрөсүн окуп жүрүңүз.